Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен медовый торттун, балдуу торттун өзгөчө рецепти менен бөлүшүп кетмекчүмүн. Какао кошуп, шоколаттуу жана балдуу торт жасайбыз. Андыктан менен чогуу бирге болуңуздар. Рецепт эң жөнөкөй. Эң биринчи 3 жумуртканы чагып алабыз. Кайнатканга ылайыктуу идишке. Жана туз, андан кийин кум шекер кошулат жана үчөөнү жакшылап аралаштырып, эритиштин кереги жок, жөн гана аралаштырып алабыз. Эми 60 грамм какао кошобуз жана 3 чоң кашык бал кошулат. Какаону да жакшылап аралаштырып алгандан кийин ак май кошулат. 120 грамм ак май. Өтө катуу эмес, жумшак ак майдан кошуп, отко коебуз. Күчтүү эмес, ортоңку отко коюп туруп, улам аралаштырып, тынбастан аралаштырып, кайнаганча аралаштырып алабыз. Кайнатпайбыз, жөн гана кайнап чыкканча эле бир булк этип чыкканча кайнатып алабыз. Оттон алгандан кийин 1,5 кашык чай кашык менен разрыхлитель кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Көп жана көбүрүп чыгат аябай, ошондуктан идиш кичинекей болбош керек. Аралаштырып алгандан кийин бир аз муздатыш керек. Мен эртерээк муздаш үчүн башка идишке куюп койдум. Эми жылуу кезинде унду кошобуз. 350 грамм унду 2 бөлүп кошуп аралаштырып, андан кийин камырыбызды жууруп алабыз. Унду аралаштырып алгандан кийин колубуз менен камырды жууруп чогултабыз. Камыр бир аз колго жабышчаак болот. Ошондо ун кошпой эле жөн гана жакшылап жуурса, камыр өзүнө келет жана 6 бөлүккө бөлүп алабыз камырды. Бөлүктөрдү тоголоктоп, муздаткычка 30 мүнөткө салып коебуз. Ал эми камырыбыз муздаганча кремин жасайбыз. Ал үчүн 400 мг сүттү отко коюп коебуз жылыганча. Жана 1 жумурткага кум шекер жана жүгөрүнүн крахмалын кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Аралашкандан кийин эми ысык сүттү, кайнаган эмес, жөн гана ысык сүттү бир аздан куябыз. Жумуртка бышып кетпеш үчүн акырындан куюп, улам бат-бат аралаштырып, сүттү куюп алгандан кийин кайра эле сүт бышкан кастрюлькага куюп, эми отко коебуз. От күчтүү эмес, ортончо температурада болуш керек жана коюланганча тынбастан аралаштырабыз. Мына ушундай коюу крем болуп чыгат. Эми бул кремди муздатып алабыз. Ал үчүн баса жана кремибизге ак май кошулат. 80 грамм кошуп аралаштырып алгандан кийин, андан кийин башка идишке куюп, муздатып алабыз. Муздаганда бетин салфан мешок менен жаап коюш керек, анткени бети кургап кетет. Бетине тийгизип жабабыз. Ал эми майлуу сливкини жакшылап чалып алабыз, крем болуп коюланып чыкканча. Эми кайнатылган кремибизге муздагандан кийин сливкини кошуп, экөөнү жакшылап аралаштырабыз. Ошо менен кремибиз даяр болот. Эгер сливки жок болсо, анда сгущенка же болбосо эч нерсе кошпой деле койсо болот. Бирок сливки менен аябай даамдуу болот. Мына ушундай коюу жакшынакай кремибиз даяр болду. Азырынча муздаткычка салып турабыз жана камырыбызды алып чыгып, эми жаябыз. Жайганда бир аз ундап, пергамент кагазына же болбосо силиконовый коврик деп коет, ошондойдун үстүнө биротоло жаябыз, ыңгайлуу болуш үчүн. Тоголок кылып жайып алгандан кийин камыр чийки кезинде кесип алыш керек, өзүгө керектүү өлчөмдө. Менин формамдын диаметри 22 сантиметр. Кесип алып, ашык камырларды алып жана вилка менен
сайгылап коебуз, камырыбыз көтөрүлүп кетпеш үчүн. Жана 7-8 мүнөт 180 градуста бышырып алабыз. Камырды убагында алыш керек, бети катып кетпеш үчүн. Ошондо камырыбыз жумшак, жакшы бышат. Мына токочторубуз да ушу менен даяр болду. Эми тортубузду чогултуп баштайбыз. Ал үчүн мен кофе менен бир аз нымдап койдум, же болбосо суу же сүт менен нымдап койсок болот. Тортубуз аябай назик болот. Кремден сыйпап тортубузду чогултуп баштайбыз. Ушундай кольцонун ичинде чогултканда тортубуз аябай тегиз болот, ошондуктан ичине салып чогултсаңыздар да болот. Торту чогултуп болгондон кийин муздаткычка 4-5 саат жакшылап тыныктырып, кремди өзүнө сиңирип алыш керек токочторубуз. Ошондо жумшак, назик болот. Ошентип муздаткычка салып коебуз. Андан кийин эми торттун бетин тегиздеп кремден алып койсоңуздар болот, бетине кооздогонго. А мен болсо дагы бир кремди жасап, мага сары крем керек болгондуктан кайнатылган сгущенкага мен сливкиден кошуп, жакшылап аралаштырып чалып алдым. Ошондо коюу крем болот. Бул дагы кремдин бир түрү. Мындай кремди да колдоно берсеңиздер болот. Ушундай крем менен мен бетин шыбайм тортумдун. Жана ар ким өзүнүн табитине жараша кооздоп койсо болот торту. Тегиздеп алдык. Жана ушинтип кооздоп койдум. Эгер бул видео сизге жакса, анда класс басып, комментарий калтырыңыздар. Дагы кандай видеолорду көргүңүздөр келет, ал жөнүндө да жазсаңыздар болот. Мен ар дайым окуп турам. Сиздерге рахмат көргөнүңүздөр үчүн. Жана кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Менин каналыма катталыңыздар. Жана бул торту баарыңыздарга сунуштайм, анткени аябай даамдуу жана назик. Бизге абдан жагат. Ошондуктан жасап көрүңүздөр жана комментарий аркылуу бөлүшсөңүздөр болот, эгер жасасаңыздар.